Саламатсыңарбы, урматтуу угармандарым. Бүгүн силердин назарыңыздарда Бурулуш Сатиева айымдын эки тарап эки чыгармасы. 6 бөлүм. Подписаться баскычын басып, каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. Сиздин бул аракетиңиз каналдын өнүгүүсүнө чоң салым болмокчу. Алмаз күн санап күчкө толуп, бою да узаргансып, булчуңдары мурункусунан да чымыр болуп, кармаганынан кан чыгаргыдай болуп калды. Бир топ айдан бери машыгууларды токтотпой атышкандарына караганда өтө эле чоң маанидеги турнир болот окшойт. Анын булчуңдарынын чыналышына көз арткан Көкбөрү өзүнүн да бир кезде ушундай болуп күчкө толуп турган кезин эстеди. Атаңдын көрү дүнүйө, бат эле ушинтип алдан күчтөн тайып калдымбы? Өзүнүн рингке чыккан учурларын, жеңген күндөрүн, жеңилген күндөрүн эстеди. Эх, жашоо, ушунча тез өтөт окшобойсуңбу? Жер үстүндө мага тең келчү адам али жарала элек деп дардаңдап, жашоо ошол бойдон токтоп турчудай ойлочу элем. Канча жылды ошентип өткөрдүм. Эми минтип алдан тайдым. Жалаң мушташ менен өмүрүм өтүп, артымда эч болбосо балам да жок. Мына бул жигит да балким ошол кездеги мен өңдөнүп, азыркы учурун түбөлүктүүдөй көрүп, билегиндеги күчү соолбочудай дардаңдап тургандыр. Бирок жашоо азыр мурункудай эмес. Түп тамырынан өзгөргөнүн кайдан билсин бул? Азыр турнирлердин эмне менен бүтөөрүн алдын ала чечип коюп атышат. Анын себеби акча. Мурдагыдай акыйкат күрөш жок. Болгону акча табуунун дагы бир жолу. Көкбөрү көзүнүн кыйыгы менен Алмазды карап койду. Анысы Алмаздын көз жаздымында калган жок. Бул эмнеге эле мынча карайт мени деп ойлоп койду. Эмнегедир мунун көз карашы аяп жаткан өңдүү сезилет. Мени аяп жатабы? Балким рингтен аман калабы же о дүйнөгө аттанабы деп ойлоп отурса керек. Алмаз болгон күчү менен маңдайындагы грушаны кабыштыра сокту. Эй, сен эмне кылып атасың? Көкбөрү ордунан секирип тура калды. Жөн эле күчүмдү сынап көрүп атам. Алмаз жай баракат жооп берди. Көкбөрү Алмаздын жанына басып келип, аны тикирейе карады. Сен күчүңдү башка жактан сынайсың. Груша жарылып кетсе эмне болот? Сиз эмне? Ушул болбогон оокатка жаныңыз ачып турабы? Адамга боорукерлик болгон беле сизде бир кезде? Алмаз Көкбөрүнү тике карап сурады. Көкбөрү анын көз карашынан жалтанды. Сен бала абайла. Мени тескей турган сен эмессиң. Күчүңдү башка жактан көрсөтүүгө туура келет. Ажал менен бетме бет чыгарыңды түшүнүп турасың го дейм. Көкбөрү айтпайын деген сөзүн жини менен айтып жиберди. Түшүнбөй анан, демек баардыгы мен болжогондой экен го. Мени эрөөлгө даярдап жатканыңарды билгем. Бирок мен ажалдан коркпойм. Ажал жетсе, эртеби кечпи өлөбүз да, туурабы? Андан көрө ошол ажал менен бетме бет чыгуучу күнүм качан болоорун айтсаңыз жакшы болот эле. Алмаз грушаны дагы бир ирет күч менен урду. Көкбөрү жалт бурулуп карады. Бирок үндөгөн жок. Ордуна барып отурду да. Шашылба, ажалды шаштырып эмне кыласың, деди. А сиз эмне? Мени сөзсүз түрдө жеңилет деп ойлоп жатасызбы? Мен антип айткан жокмун го. Көкбөрү башын көтөрүп акырая карады Алмазды. Балким силер мени жем кылганга даярдап жаткан болбогула? Алмаз тигинин добушунан кандайдыр бир жашыруун ойду сезди. Кээ учурларда алдын ала эле кимдин жеңээрин, кимдин өлөөрүн болжоп коюшат. Себеби оюнга өтө чоң акчалар коюлат. Ставканы кимге коюш керек экенин алдын ала билиш үчүн мушкерлердин бирөөнү жем кылышат деп укканы бар эле Алмаздын. Аны тагдыр өзү чечет, деди
Көкбөрү: демек тагдыр, кайрадан эле тагдыр. А мен ошол тагдырдын өзүнө каршы чыгам эми. Алмаз жини менен Грушаны дагы бир ирет урганда, Груша туруштук бере албай жарылып кетти. Көкбөрү ордунан тура калып, Алмазды жутуп жиберчүдөй карап калды. Алмаз да тайманбай аны тике карап тура берди. Алдындагы жигиттин өзүнөн алда канча күчтүү экенин түшүнгөн Көкбөрү ушул тапта Алмазды мурун талаштыра бир ургусу келди да, жинин кармап, тиштерин кычыратып кыймылсыз турду. Бул да болсо тагдыр, деди Алмаз кер какшыктап, жерге жайнап калган таарындыны карап. Айжандын сөөгүн жерге жашыргандан кийин Арсар төрөт үйүндө калган баланы алганы барды. Төрөт үйдүн башкы дарыгери Арсарга чоң жардам көрсөттү. Баланы Арсардын өз атына жаздырышты. Эми Айжандын улуу баласында өзүнө жаздырып алсаң жакшы болот эле, деди ал Арсарга. Ооба, мен да ошол жөнүндө сурайын дедим эле. Мен эми кандай кылышым керек? Ал баланы атасы издебейби? Менин оюмча издебейт деле болуш керек. Ал али түрмөдөн чыга элек болуш керек. Бирок чыккан күндө деле Айжан менен баласын издей койбос. Анын энеси Тажаал кемпир экен. Баласы түрмөдөн бошоноору менен айчүрөк алып берем деди го. Айжандын кайненесин эстегенде Арсардын кыжыры келди. Эгерде анын атасы издебей тургандыгы бышык болсо, мен сага жардам бере алам, деди дарыгер Арсарга. Мен сизди кандай деп ыраазы кыларымды билбейм. Мен үчүн көп нерселерди жасадыңыз. Айжан тирүү болгондо сизге мынча түйшүк салмак эмеспиз да. Арсар жашыды. Болду эми, көп эле жашык боло бербе. Сен эми эки баланын милдетин мойнуна алып отурасың. Андан көрө ошону ойло. Айжанга эми сенин көз жашың эмес, кайратың керек. Ал байкуштун арбагы сезип турса керек баарын. Дарыгер да эрксизден жашый түштү. Ооба, мен эми кайраттуу болушум керек. Арсар кайратына келди. Демек, Амантайды да мен өзүмө жаздырып алсам болот экен го. Ооба, ошентсең болот. Мен бир амал ойлоп турам. Бирок бир аз убакыт керек, деди дарыгер. Чоң рахмат сизге. Балким бир кезде мен да сиздин бир керегиңизге жарап берермин. Бул жакшылыктарыңызды өмүр бою унутпайм. Арсар дарыгердин колун бекем кысып ыраазычылыгын билдирди. Кой эми, арзыбаган иш. Сен башыңа түшкөн ишти көрүп туруп, кантип жардам бербей коет элем. Мен үчүн анын эч деле оордугу жок. Андан көрө эми сен өзүңдү да жакшы карагын. Сенин ден соолугуң жакшы болсо, балдарды багасың. Эгерде өзүң сыркоо болуп калсаң, кантип багасың балдарды? Ошондуктан көп эле бышактай бербей, алдыдагы жашооңду ойло. Балким бул да болсо сага берилген сыноодур. Дарыгер Арсарды чачынан сылап ушинтти. Ооба, мен эми кайраттуу болушум керек. Арсар ордунан турду. Жүрө эмесе, балаңды берейин. Дарыгер да ордунан турду. Дүнүйө капар барбыйы уктап жаткан баланы колуна алганда, Арсардын жүрөгү кубанычка толуп, сезими ырахаттын туу чокусуна чыкты. Бала деген ушундай таттуу болобу? Бул эми менин балам. Менин жаным ушунун жанына садага кетсе да кайылмын. Балам менин. Арсар баланын жумшак жүзүнөн жыттап алды. Эгерде бир нерсе болсо дароо мага телефон чал. Бала деген оңой менен чоңойбойт. Баланын балейси да көп болот, Арсар, деди дарыгер. Ооба, мен түшүндүм. Рахмат сизге. Арсар баланы бооруна бекем кысып, төрөт үйдүн босогосун аттады. Тайжеси үйгө дагы бир баланын келгенине не күйүнгөнү, не сүйүнгөнү билинбейт. Ол да катуу күн-ай, эми ушинтип бирөөнүн эки баласын багып каласыңбы жаштайыңдан? Алаканын шак коюп отуруп калды тайжеси. Эми сени ким алат эки бала менен? Балким тиги күйөөң менен деле кайра жарашат белең.
Ал укса эмне дейт? Ал эми бирөөнүн 2 баласын бакканга макул болобу? Тайже, мен күйөөмө кайра барбайм, өлтүрсөңөр да. Эми мен ушул балдар үчүн жашайм. Тайже, мен өзүм балалуу боло албайм эч качан. Ошол зөөкүр күйөөм менин боюмда бар кезимде сабап, менин боюмдан түшүп калды биринчи балам. Доктурдун айтуусунда мен эми балалуу боло албайм эч качан. Арсар токтоно албай ыйлап жиберди. Эмне дейт мынабу кокуй? Тайжеси Арсарды таңыркай карап калды. Тайже, мен чындыкты айтып жатам. Мен эми балалуу боло албайм эч качан. Эми ушул балдар менин балдарым. Сиз түшүнө аласызбы муну? Эгерде балдарым менен сизге оорчулук алып келе турган болсом, мен кетейин бул үйдөн. Арсар маселени кабыргасынан койду. Ок кокуйгүн, ады электе эле кетем дегениң көр. Кайда барасың эми 2 балаң менен? Мен аныңды кайдан билем? Же баштан эле айтып койбосуң? Тайжеси таарынгандай тетири карап отуруп алды. Экөө далайга унчукпай отуруп калышты. Мен жөн эле сенин келечегиңди ойлоп жатам да. Болбосо сени ушул үйгө батырбай атат дейсиңби? Мен өлсөм ушул үй кимге калат эле? Болуптур. Мен түшүндүм баарын. Балдарыңды өлгүчө багышам. Калганын өзүнүң эптээрсиң. Агыры көзүм өтө электе ушул үйдү сага каттатып коеюн. Эми сени 2 балаң менен ким алмак эле? Жөндү бирөө жолугаргын Кудай билет. Эч болбосо үйүң болсун үстүндө. Тайжеси тунжуроону бузду. Арсар эмне дээрин билбей тайжесин жалдырап карап отура берди. Ай, сен эмне жалдырап калдың эми? Эсиңди жий. 2 кошунан башын бириктирип жентек берели. Өлгөндүн артынан кошо кете албагандан соң тирүүлөрдүн камын көрөлү. Байкуш энең тирүү болсо жетін албай жентегин алып жете келбейт беле. Кемпир бир тууганын эстеп кайра жашты. Арсар ордунан туруп тайжесин кучактады. Тайже, болдуңузчу эми? Энемди эстегенде мен дагы уурап кетем. Өзүңүз айткандай, өлгөндүн артынан кете албайт экенбиз, ажал жетмейинче. Балдардын камын көрөлү. Арсар өзү да көз жашын тийди. Болуптур. Мен басылдым. Эми экөөбүз кайраттуу болбоска чамабыз жок. Бир эсе ушул балдардын ушул үйгө келгенине сүйүнүп да жатам. Бул үйдөн бала үнү угулган сезели мазар болуп турду эле. Байкуш айжан ушул балдарын багып өстүрбөй өлүп жанып тынганын кара. Эми анын да тагдыры ушундай экен кантейин. Экөөбүз эми балага жентек берели, атын коелу, Тайжеси Арсарды мээримдүү карады. Ооба, Тайже, ошентип эле, деди Арсар. Эмесе ыйыбызды токтотуп оокатыбызды кылалы. Баланын атын ким деп коебуз? Тайже, баланын атын Эсентай деп койдум. Агасынын аты Амантай болгон соң экөөнүн аты Уйкаш болсун дедим. Экөө жетелешип аман эсен чоңоюшсун, деди Арсар. Эсентай деппи? Ооба, болот го. Экөөнүн аты Уйкаш болсун. Арсар, тии сенин төркүндөрүңө айталыбы? Кайда дейсиз? Арсардын жүрөгү булкунуп алды. Өз азабы менен жүрүп, атасын, бир туугандарын таптакыр эсинен чыгарып койгонун эстеди. Атамдаргабы? Ооба, атаңа, агаңа билдирелиби? Билбейм, Тайже. Алар мындай жаңылыкты кандай кабыл алышат болду экен? Кеп чынынан бузулбайт деген, болгонун болгондой айтсак түшүнүшөр. Балким аларга азырынча билдирбей эле турсак кандай болот, Тайже? Биз өзүбүз баш аягыбызды жыйып алып, шашпай айтсак болот го дейм. Атам кургур мени ойлоп сарсанаа болот го. Азырынча билбей кое турган жакшы болобу дейм. Мейлиң анда. Андай болсо кое туралы аларды. Анда ушул жердеги 2-3 кошунага жентек берели. Жетимдерге жентек жок кылбай, деди Тайжеси. Тайже, булар жетим эмес. Арсар Тайжесинин сөзүнө териге түштү. Эмне дейсиң? Тайжеси Арсарды аңырая карап калды. Курган жаным, мен эмне деп жатам? Энелүү жетим эрке жетим эмеспи? Деп сөзүн оңдоду.
Тайже, мен буларды жер каратпайм эч качан. Мен тирүү кезде булар кор болбойт. Айжан тирүү болгон күндө да мен булардан ажырамак эмесмин. Мен Айжанга жардам берип, дайым жанымда болмокмун, деди Арсар. Ол да каралдым, ай, энеңе окшоп өтө эле боорукерсиң да. Кудай ошол тилегиңди берсин. Эми жашоодон өлбөй өчүңдү, кетпей жейиңди ал. Тайжеси Арсарды бооруна кысып, чекесинен өптү. Эсентайыбызга жентек бергенге камыналы. Менин соклукта бир досум бар эле. Ошого барып бир коз алып келейин. Кудай жолуна кан чыгарып бата кылалы, деди андан соң. Мейли Тайже, ошондой кылалы. Бирок бүгүн кеч болуп калды го, эртең барасызбы? Ооба, ошентейин. Мен бир аз эс алайын азыр. Сен да эс алып ал. Канча күндөн бери түйшүк тартып жүрөсүң. Өз ден соолугуңду да ойло. Балдарга сенин дениң соо болгон керек, деп диванга кыйшая жатты Тайжеси. Ооба, мен азыр бир аз баланын кирин жууй коеюн, анан эс алам, деди Арсар Тайжесинин үстүн жылуулап. Кирди жууп бүткөн соң өз бөлмөсүнө кирип, бырбыйы уктап жаткан баланы карап, далайга отурду. Кызык, эмне үчүн мен ушул баланы өз баламдай жакшы көрүп атам? Бул Алмаздын баласы болгон үчүнбү? Же муну мага Айжан аманат кылып кеткен үчүнбү? Мен эми бул баланын баардык азап тозокторун көтөрө аламбы? Экөөнү эч качан ажыратпай багууга кудуретим жетеби? Деги мен эмнеге башымды байлап атам? Эгерде Амантайды туугандары таап алса эмне болот? Алар менен кармашууга кудуретим жетеби? Ойлоруна жооп таба албай, Арсар далайга уктай албай жатты. Балдардын түйшүгү менен Арсар арадан канча убакыт өткөнүн да аңдабай калды. Бир күнү Тайжеси эртең менен эрте туруп, бир жака барууга камырып калыптыр. Сиз эмне мынча эрте камындыңыз? Чай ичип алып чыкпайт белеңиз, деди Арсар Тайжесине. Ой, эртерээк барбасам болбой турган. Кечөөдө пенсиясына жетпей калды. Кечиктирип берип аткандар аз келгенсип, аягына жетпей калгыдай кылып атышат. Кезекке эртерээк турбасам, бүгүн да жетпей калса кантебиз? Үйдө тамак ашыбыз да түгөнгөнү калды. Кемпир кейип бутун кийди. Эч болбосо наныбыз тийип чыгыңыз анда. Арсар ашканадан көтөрүп чыга калган нан салгычты кемпирге сунду. Кемпир нандан ооз тийип чыгып кетти. Тайжесинин сарсанаа болгонун көрүп, Арсардын да ичи аңтарылды. Эми ушинтип Тайжемдин пенсиясын карап канча убакка чейин жашайм? Жумушка кирип алайын десем балдарды ким карайт? Тайжем бала караганга жарабайт го. Эч болбосо Эсентай жарым жашка чыкса болот эле. Кандай кылыш керек деги? Ар нерсени ойлоп, Арсар көпкө чайналды. Колдору үй оокатын кылган менен мээси тынымсыз амал издеп атты. Эмнегедир бир айласын тапчудай болуп сезилет. Бирок ал эмне экенин түк түшүнө албайт. Бир убакта бир нерсени эстегенсип, колуна шыпыргыны кармаган тейден диванга отуруп калды. Таппасаң сыйпалап кал. Ооба, ошентиш керек. Арсардын өңүндө жылмаюу пайда болду. Эми Тайжемди ага көндүрүш керек. Албетте, аны көндүрүш оңойго турбайт го. Бирок аракет кылайын. Мынтип кол куушуруп отура берсем, бир күнү ачка калышыбыз ыктымал. Арсар далайга кыймылсыз отурду. Тайжесине оюн кандай билдирээрин миң ойлонуп толгонду. Акыры болгонун болгондой эле айтпай жаным жокпу, эмне десе да көрө жатам да, деп ойлоду. Тайжеси түш ой келди. Арсар аны утурлай чыгып, адегенде кабагын карады. Кыязы ол жолуу келгендей. Тайже, түз эле ашканага кириңиз, тамак даярдап койдум, деди шашыла. Ооба, өзөгүм карарды. Көгөрүп туруп бүгүн жеттим окшойт. Эрте барганым абийир болгон экен. Болбосо бүгүн да куру жалак калмак экем. Далайына жетпей калды дагы. Деги заманыбыз эмне болуп баратат билбейм. Пенсияны ушинтип таң заарынан кезек күтүп алабыз деп ким ойлоптур?
Мен бутумдун оорусуна карап пенсиямды үйгө алып келип беришчү эле. Кемпир бутун чечип ашканага өттү. Арсар тайжеси тамак ичкендин ортосунда жанагы оюн кантип ыңгайын келтирип айтаарын билбей койду. Ботом, сен эмне эле бүгүн телмирип ойлонуп калгансың? Тынччылыкпы деги? Кыракы кемпир Арсардын абалын байкап койду. Тынччылык эле тайже. Жөн эле мен бир ойду ойлоп атам. Арсар кантип баштаарын билбей буйдалып калды. Ал эмне ой экен ошончо ойлонгудай. Айта бер болгондой. Тайже, мен базарга чыгып иштесемби деп атам. Айтаарын айтып коюп, Арсар демин ичине алып отуруп калды. Эмне дейсиң? Тайжеси Арсарды азыр көрүп аткансып таңыркап калды. Тайже, мен базарга чыгып бирин экин соода кылсамбы деген оюм бар. Ошону айтайын дегем сизге. Койгун, бул эмне дегениң? Акыл эсиң ордундабы деги? Эзелтеден ата бабабыз кылбаган жорукту кантип кылабыз? Эми соодагер болгонубуз эле калды эле. Тайжеси Арсардын бул оюн таптакыр жактырган жок. Оор үшкүрүп, тетире карап отуруп калды. Тайже, азыр жашоо ошондой болуп атпайбы? Элдин баары эле базарга барып соода кылып атышат. Анан мынтип жан сактоого башка мүмкүнчүлүк жок болуп атса кантебиз? Арсар болору болгондон кийин акырына чыккысы келди. Арсар, биздин тукумда эгерим соодагерлер болгон эмес. Ал түгүл согуш убагында да соода кылган эмес биздин тукум. Алып сатаарлыктын өзү чоң күнөө, кояндай кебинди. Менин көзүм тирүү кезинде базарыңды унут. Мен өлгөндөн кийин эмне болсоңор ошол болгула. Тайжесинин текеберлиги кармады. Тайже, тиги четки подъездеги Соня кошунаңыз деген келин базарга чыгып соода кылып атыптыр. Жакшы эле болот экен го, деди го. Ал эч нерсе алып сатпай эле үйүнөн нан бышырып алып ошону сатат экен. Анан базарда кечке отуруунун деле кереги жок. Кечкурун барып, күндүз үйүнөн жасаган нанын сатып келет экен. Ал деле мугалимдигин таштап соодага өтүптүр, аргасы жок. Аларга айлап маяна бербесе ачка өлүшөбү? Арсар артка чегингиси келген жок. Ал Соня эмне кылса ошо кылсын. Менин пенсиям жетет силерди бакканга. 2-3 күн кечиксе деле алып атпаймынбы пенсиямды? Тиги бала торолсун бир аз. Колго кармалгыдай болгондо аларды мен өзүм эле карайм. Сен бир ылайыктуу жумуш таап иштейсиң. Ошону менен эл катары жашап кетебиз. Базарыңды мага угузба эми. Тайжеси ордунан шарт туруп кетти. Арсар отурган ордунда делдейип отуруп калды. Тайжеси ушинтерин сезген. Бирок аны эпке келтирем деген ою бар болчу. Эми тайжеси эпке көнбөсүн түшүндү. Болуп туранда, кир жууюн деп ордунан турду. Алмаздын атасы тоого келгенден бери оңолуп калды. Арагынан алыстап, ичкен жегени тыңыраак болуп дегендей. Тоонун таза абасы анын ден соолугуна да жакшы таасир этти. Мурункудай кышылдабай, дем алганында оңолуп, баскан турганы тыңыды. Калдар аке анын күндөн күнгө оңолуп баратканын көрүп ичинен кубанат. Ырасы эле келиптир бул жака. Болбосо эмгиче эмне болот, ким билет эле. Анан Калдар акенин оюнан Алмаз кетпейт. Ага барып кезигип келүүгө уруксат алалы деген ою таш капты. Аларга кезигүүгө Караманча каршы болушту. Аксакал, ага азыр кезигүүгө болбойт. Ал күчөтүлгөн режимде кармалууда. Андайларга кезигүүгө таптакыр уруксаат бере албайбыз. Райондун милиция бөлүмүнүн начальниги ушинтип Караманча тескериленди. Калдар аке ошону кайра эстеп, ичинен кыжырданып, ушул жерде бир бүдөмүк нерсе бар экенин сезип турду. Деги эле ошол милиция бөлүмүнүн начальнигине барып туура кылдымбы, же башка жака барышым керек беле деп да ойлонот. Кандай кылаарын билбей чайнала берет. Же жөндөп кеңеш берчү киши жок. Тиги кысталак фермада жөн жок жерден эле асылганын койбой келет. Тору кайтып келгенин да Калдар акеге күнөө кылып койду.
Силер өзүңөр эле тымызын барып алып келдиңер атты. Болбосо 2 ашууну ашып кантип келсин ат кайра, деп өгүнү келгенинде Калдар акенин кыжырына тийген. Ал Шыпшайдар кайдан билсин торунун сырын. Ушундай терс көрүнүштөр Калдар акени чөктүрүп жиберди. Ары бери ойлуу баскан. Аба, эмнени эле анча ойлонуп жүрөсүз? Мен балким бир нерсе кылып жардам бере алармын, деди бир күнү Алмаздын атасы. Мен жөн эле аркы беркини ойлоп жүрөм. Жанакы ферманын айтканына жаман кейдим. Бул шайтан мени ууру дегиси келип турат го я. Алышка жүрөгүндөгүсүн айтып жеңилдегиси келди. Анын эмнесине теригесиз жарыктык киши. Өзү ууру киши гана башка бирөөнү жөнү жок жерден ууру тутат. Ал куу түлкүдөй болгон немеңер өкмөттүн малын ой келдим мойсоп атат деген кеп бар элди. Балким торуну да эбин таап ары бери буйдалап туруп өзү мойсоюн деген ою бар болсо керек. Болбосо ага эмнеге анча кейит эле? Сыртка баш катты деле кетирет эле го, деди Алмаздын атасы жайбаркат. Анын сөзү Калдар акени ойго салды. Ким билет, балким ошондой болсо керек. Бирок эмнеге өкмөттүн малын мойсоп атат? Ага ким андайга жол берет? Өкмөттүн укуругу узун болот дечи эле. Калдар аке таңданып калды. Аба, ошол өкмөт өзү жок болгону калганбы дейм. Баары эле башаламан болуп атат. Кыязы эми бизди чилче таратып жиберишет го. Алмаздын атасы көчөдөн уккандарын айтты. Эго куйгун, кантип чилче таратат? Андай болушу мүмкүн эмес го. Мүмкүн эле го. Болбосо эмнеге элдин баары эле ошону кеп кылып калышты. Го куйгун, кантип таратсын деп коем. Килейген мамлекетти деле бириндетип таратып ийишпедиби? Эми алакандай Кыргызстанды деле таратса таратат. Жөн жерден мындай кеп чыкпайт эле го. Илгери согуш башталаарда да ушинтип имиш тарап отуруп эле акыры согуш болбодубу? Кантип таратып жиберишерин билбейм, бирок баары кыйрап, талоонго түшөрү бышык го. Жерлерде колхоз, совхоздор тыйпыл болуп алыптыр. Малдын баарын, жердин баарын менчик колдорго өткөрүп беришет экен. Ошондо бул кысталак ферма далай малды менчиктеп алчудай. Ошондуктан колдон суурулуп жүрөт да шуулдап. Таңдын көрү замана. Чындап эле башаламан болду го. Калдар аке кейип кепчип дөңгөчкө отурду. Ошондой окшойт. Кайран элдин көргөн күнү эмне болоорун эч ким ойлогон жери де жок. Деги эмне болсо да баардыгына даяр болуш керек болуп калды окшойт аба, деди Алмаздын атасы. Экөө унчукпай ойлонуп калышты. Даяр болгондо эмне кылып даярданабыз? Биздин колдон эмне келет? Калдар аке оор үшкүрүп алды. Анын бул сөзүнө жооп бере алган жок Алмаздын атасы. Чынында эле эмне кылып даярданмакчыбыз деп ойлоду ичинен. Ошол күндөн көп өтпөй эле баягы Шыпшайдар ферма жетип келди Калдар акеникине. Эки жагын элеңдеп каранып, бир нерсе издеген немедей. Анын саламында көңүл кош алган Калдар аке үнсүз карап турду. Карыянын кебетесин көрүп, эмнегедир кооптонгондой боло түштү ферма. Бирок ошол замат өзүн колго алды. Аба, малды өткөрүүгө туура келет окшойт. Сөздү чукул эле баштоон чечти. Эмне дейсиң? Эмне үчүн өткөрүүгө туура келет? Калдар аке сөздүн төркүнүн түшүнгөн жок. Аба, заман өзгөрүп атат. Эми совхоз өзү да жоюлмай болуп турат. Ошондуктан жогору жактан буйрук келди. Совхоздун малы менчик колдорго таратылып берилет. Ферманын добушунан анын ушул ишке абдан кубанып турганы сезилип турду. Ошондой де. Менчик кол дегениң кимдин колу экен? Калдар аке кыжырын тие албай отурду. Менчик кол деген жалпы элдин колу. Баардык мал элге бирдей өлчөмдө таратылып берилет. Болбосо өкмөттүкү түгөнбөйт деп таалап тоноп атышып, жашообуз артка кетип аткан экен. Эми буюрса малды менчикке таратып берсе, уурулук кан буугандай токтойт. Жашоо оңолот, деди ферма ишенимдүү. Эл эмне, өз малын өзү уурдамак беле.
Демек, сенин оюң боюнча өкмөттүн малын эл уурдап аткан экен го. Кантип уурдап атыптыр? Сен ошону түшүндүрүп бере аласыңбы мага? Калдар аке ферманы жутуп жиберчүдөй карады. Ой жарыктык киши, эми анын кандай мааниси бар? Уурдагандар уурдады да. Ферма жооп таба албай тайсалдады. Ай, иттин баласы, сен жалпы элге каарат келтирбе. Уурдасаң мына сен өзүң тии башкармаң, вет врачың баш болуп талап тоноп атасыңар элдин малын. Анан кайра элге шылдайт тура бул шыпшайдар. Калдар аке ферманы чаап жиберчүдөй болуп оптулду. Ой, сиз эмне эле мага асылганыңызды койбойсуз? Мен уурдаганымды кайдан көрдүңүз эле? Ферма обочолоду. Мындай сөздөрүңүз үчүн жооп берүүгө туура келерин билесизби? Ошактан көргөм. Эми анын эмне мааниси бар өзүң айткандай? Ал чумалыңды ала бер. Көрөм элге кандай кылып таратып берээриңерди. А жоопту ким берээрин дагы көрө жатарбыз. Калдар аке ордунан туруп, этегин күбүнүп үйгө кирип кетти. Ферма турган ордунда бир топко турду делдейип. Бир убакта жерге бир түкүрүп, колун шилтеп машинесине отурду. Калдар аке ойго чөмүлүп, төр көрпөнүн үстүндө кыйшайып жатты. Өмүрүнүн баары мал менен өткөн карыя эми малды алып алса кандай күн көрөөрүн ойлоп санаасы санга бөлүндү. Айылга барып жашай албаса айдан ачык. Эми кандай жашоо болот? Анын оюн үйгө кирген Алмаздын атасы бузду. Ушул болуп жаткан баш аламандыктардын баарына өзү күнөөлүү болгондой акырын кирди ал. Мештин жанындагы отургучка көчүк басты. Аба, тиги шүмшүк эмне дейт? Эмне демек эле, малды өткөрүп алабыз дейт. Калдар аке өөдө болуп отурду. Кысталык неме? Малды эмнеге өткөрүп алат экен? Жогору жактан ошондой деген буйрук келген имиш. Деги бул замана эмне болуп бартат? Малдын баарын менчикке таратып беребиз дейт. Ушулар кантип таратып берсин? Ошону айтсаңыз, кантип эле малды элге текшип өлсүн булар? Мал өкмөттүкү кезинде эле эбин таап, эки түшүчү эле эми кантип эле талабай калышсын? Өлбөсөк көрөбүз го кандай болоорун. Тиги шыпшайдар өтө эле жайдар. Жакында чоң олжолуу болчу кишидей атаңдын оозун урайын десе, адамдан да ушундай шыпшайдар чыгат экен. Жапжаш туруп ушунча жутунат, баралына барганда эмне болот деги? Калдар аке башын кейиштүү чайкады. Бул далайды кылат го. Акыр чикир оңой калкыйт дегендей бул далай жерге калкыйт аба. Бирок өкмөт ошондой деп чечип атса, ошондой болот да. Ала турган малын алат. Менде бир ой бар. Туура көрсөңүз айтайын. Алмаздын атасы баятан айтайын дегенин айткысы келди. Оюң болсо айт, укпай анан. Калдар аке ушул азыр бир жүйөлүү кеп укчудай комдонду. Аба, эми совхоздун атарларын таратып жиберсе, элдин менчик малын алып бакпайлыбы? Мурунтан ар кайсы чабанга сүйлөшүп, малын кошуп жүргөндөр эми малын кандай кылат? Баары эле өз малы менен тоого чыгып кете албайт да. Анын үстүнө тигинин айтканы чын болсо, менчик мал көбөйөт элде. Алмаздын атасы чынында эле жүйөлүү кеп айтты. Калдар аке укканын тергеп ойлонуп калды. Чынында эле туура айтасың. Элдин малын багалы. Баракелде акыл эмес бекен. Калдар аке сүйүнгөнүн жашыра алган жок. Эмилеки мээсин эзип аткан маселеден кутулду. Айылга барып, кантип үйгө отуруп алам деп азаптанып отурган карыянын көкүрөгүндө үмүт пайда болду. Эмнеси болсо да ушул тоо коюнунан алыстабай турганын ойлоп жылмайды. Арсардын тайжеси терең жаңылды. Анын пенсияга эптеп жашайбыз деген ою ишке ашпай кала турган болду. Ай өткөн сайын пенсияны кечиктиргенден кечиктирип отуруп, эми 2 айдан бери пенсиядан таптакыр кабар жок болчу. Күндө почтанын алдында үмүттүү күтүү адатка айланды. Үйдөгү калган каткан тамак аш да түгөнгөнү калды. Мынтип отурса
Бир аздан соң нансыз калышаарын ойлоп кемпирдин жүрөгү сыздайт. Бүгүн да курууга кайтты үйгө. Анын кирген кебетесинен эле Арсар баарын түшүндү. Ох, талаада калган жашоо, бүгүн да келген жок пенсия. Кемпир үшкүрүнүп, бутун чечкен жерге отуруп калды ойлонуп. Тайже, кирип чай ичиңизчи, балким эртең келип калар. Арсар тайжесин кантип соороторун билбеди. Эртең келээрин деле Кудай өзү билет. Деги бул өкмөт элди таптакыр унутта калтырды го. Кемпир бутун сүйрөп ашканага кирди. Бир аздан соң Арсар баягы сөзүн баштады. Тайже, бала деле торолуп калды. Амантай болсо сизге абдан көнүп калды. Мен базарга чыгып соода кылсам кандай болот? Кечкисин 2-3 саатка чыгып, күндүз үйдөн жасаган нандарымды сатып, эптеп тыйын таппасак ачка калабыз го. Арсар, мен таптакыр түшүнгөн жокмун. Антип нан жасаганда кандай чакча түшөт? Сен эмне? Нанды топурактан жасамак белең. Ага ун кетет дегендей. Өмүрү соода кылып көрбөгөн кемпир айран таң калды. Албетте ун кетет. Бирок ошол кеткен ундун наркынын үстүнө акча кошулат да, Тайже. Ошол кошулган акча бизге пайда болуп түшөт. Тигине Соня жыргап эле калдым дейт. Күнүнкүсүн күндө таап атам дейт тыйынды. Ой, ошол Соняга көп деле ишене бербейм мен. Тайжеси мурдун чүйрүп тетири карады. Тайже, ал Соня эле эмес, тиги Гүлай эже деле соода кыла баштаптыр. Арсар багынгысы келген жок. Эмне дейт кокойгун? Ал Гүлайдын жумушу эмне болуптур? Жумушуна деле барып атса керек, бирок кечкисин ал деле базарга чыгып манты сатат экен. Манты дейби кокой? Кемпирдин алдасы оозуна түшүп, эми базардан манты сатып калышыптырбы? Тайже, базардан азыр манты эмес, андан башканын баарын сатып калышкан. Кимдин колунан эмне келсе, ошону сатып атышат. Ай, анан тиги Гүлай базарда жүргөндө окуучулар көрүп калса эмне болот? Кемпир бетин чымчып, алаканын шак койду. Тайже, сиз таң калбай эле коюңуз. Азыр окуучулар бизден акылдуу. Алардын кээ бири деле базарда жүрүшөт дейт го. Бирөө чемчке сатат экен, бирөө кифир сатат дейт. Айтор элдин баары эле базарда жүрөт азыр. Анын эч кандай эрөөн төрөөн деле болбой калды. Азыр базардагы соодагерлерди алып сатаарлар дебей, коммерсанттар деген жаңы сөз менен атап калышкан. Бетим, эмне дейт кокуй? Окуучусу да мугалими да базарда жүрсө иштин бүткөн ошол тура. Кемпир дагы эле уккан кулагына ишене албай отурду. Тайже, акыр аягы мени бул шаарда ким таанымак эле? Мен деле эл кылганды кылып акча табайын, деди Арсар ишенимдүү. Ога түгүн, эмне эле базар экономикасы деп кан какшап калышты десем. Баарын базарга чыгып жамбак кыла деген тура, Билбейм, Тайже. Балким ошондой болсо керек. Эми ошентип эле жамбагат окшойбуз. Эмне деп айтышты да билбей калдым. Антпе дейин десем кантип жанбагабыз. Ошонт дейин десем элдин бетин кантип карайм. Баягынын жээнин базарда жүрөт деп эмиле ушак тарабайбы? Жер тоголок дегендей бирөө болбосо бирөө тааныбайбы? Кемпир эйканчы болуп калды. Тайже, тааныса эмне экен? Тааныгандар тааный берсин. Азыр эч ким ага таң калбайт. Сиз деле көнөсүз менин соода кылганыма. Арсар да өзүнүкүн бергиси келген жок. Ай, болуптур чанда. Кылсаң кылып көр соодаңды. Бирок кийин өкүнбөгүдөй бол. Кой, мен бир аз жатайын. Бутум ооруп калды кечке туруп акыйып. Кемпир ордунан туруп диванына жөнөдү. Ооба, жатып салыңыз. Мен Соняга барып келейин. Балдар жаңы эле укташты. Алар ойгонгуча мен келип калам, деди Арсар үнү шайдоот чыгып. Барсаң барып кел, балким бул оюндан бир майнап чыгып калар. Тайжеси аргасы жок макул болду. Соня Арсардын соода кылайын дегенин кош колдоп колдоду. Ай, азыр элдин баары эле базарга чыгып атышат. Ал түгүл кечөө бир келин айтат. Врач болуп иштеген подружкасы да ооруканадан көрө базардан жакшы акча табат экен деп базарга чыгыптыр, деди алаканы шак коюп.
Мен эми кандай кылышым керек? Кааласаң нан жасап сатмак окшоп, каалабасаң башка бир нерсе жасасаң деле болот. Мисалы, жер жемиштерди алып сатсаң болот. Жер жемиштерди кайдан алам? Аларды таң атпай тиги Ош базарына барсаң, ошол жерден дүң баада арзан сатышат. Анан бул жерге алып келесиң такси менен. Анан кечке өзүң каалаган баада сата бересиң, деди Соня эң жөнөкөй нерсени айтып жаткансып. Жок, алмага болбойт экен. Мен балдарды кантем? Андан көрө нан жасап сатайын, деди Арсар. Сен балдарың бар да. Ооба, анда нан эле жасап сат. Кечке үйдө болосуң, кечинде 1-2 саат эле чыгасың базарга. Соня Арсарга нан жасагандын ыкмаларын үйрөтүп, көпкө сай медиреди. Арсар ошол күндүн эртеси эле базарга чыкты. Өлүп көрдүң беле дегендей, адегенде жүрөгү дүкүлдөп коркуп турду. Жасаган наны эмнегедир элдикине окшобогондой. Корунуп, башкалардан обочуроок жерде турду. Кардарлар анын жанына келбей, баары эле тиги топтошуп тургандарга барып жатышты. Окуйгун, булар менин нанымды жактырбай атышат го. Эми эмне кылам? Арсар көзү менен Соняны издеди. Ал эч жерде көрүнбөйт. Эмне болгон? Же чыга элекпи базарга? Аңгыча кулагы Соня жөнүндөгү кепти чалып калды. Жанагы нан саткан Соня контролер болуптур дейби? Алма сатып отурган аял жанындагыдан сурады. Ооба, ошондой деп атышат. Тигиниси беркиге эңкейип, кулагына бир нерсени шыбырады. Экөө мыйыктарынан күлүп туруп калышты. Контролер эмнеси? Арсар укканын түшүнө албай турду. Ал кайсы Соня болду экен? Бирок нан саткан Соня дешти го, демек ошол эле го. Балким ошондуктан келбей жаткандар. Арсар эмне кылаарын билбей ары-бери баса берди. Нан салынган себетин Соня көрсөткөндөй кылып мойнуна илип алган. Көтөргөн жүгү мойнун оорутуп, эмне кылар айласын таппады. Кой, тигилердин жанына барбасам болбойт го. Эмнеге эле баары ошол жакка кетип атышат. Алардын нандары шакылдап өтүп атат. Арсар акырын басып топтошкон аялдардын жанына барды. Алар эмнегедир аны жаман көздөр менен карап, сен эле жетпей аттың эле дегендей кылышты. Бою узун, кара тору, жоолугун төбөсүнө түрүп салынган аял Арсардын жанына басып келди. Сага ким уруксат берди нан сатканга? Эркектикиндей карылдаган үн менен сурады Арсардан. Эмне, нан сат уруксат алыш керекпи? Арсар коркконун билдиргиси келбей тикирейе карады тигине. Анан эмне, жөн эле келип сата берсем болот деп ойлоп атасыңбы? Арсардын корко түшкөнүн көрүп, тигил аял корстон болду. Арсар ошол замат өзүн колго алды. Мен эмнеге мындан коркуп атам? Бул ким өзү дей? Бул деле мага окшоп нан саткан неме да? Уруксатты сизден алыш керек эмеспи кокустан? Арсардын текеберлиги кармап, тиги аялды тешеттиктеди. Аял бир көз ирмемге өзүн жоготуп койгондой болду. Эмелеке коркуп турган неме кер какшык кылганына таң калды. Кимден алыш керек болсо ошондон аласың. Уруксат алмайынча бул жерге турганга болбойт. Арданып калган неме кыжырданды. Кимден алыш керек болсо ошондон алгам уруксатты. Бирок сиздин алдыңызда отчет бербейм, деди Арсар чыйралып. Эй, сен келелек жатып тыңсыңбачы? Сендейлердин далайын көргөнбүз. Тигил аял эмне дээрин билбей калды. Мен да көргөм сендейлердин далайын. Мени коюп өз наныңды сата бер. Арсар эми ага өзүнүн салымына жараша жооп бермекчи болду. Менин наным менен сенин ишиң болбосун. Өзүңдүн наныңды оң жасап албайт белең. Тигил аял көзүнүн кыйыгы менен Арсардын себетин карады. Менин наным менен ишиң болбосун. Билгениндей жасап сата берем. Арсар эми тилин тарткан жок. Бөөдө бара болдуң. Өтпөйт бул нандарың. Тигил аял да жыгылгысы келген жок. Өтпөсө андан сага эмне кайгы? Өзүңдүн наның өтсө болду да. Тура бер анда, ушул жерде. Тийишкен аял аргасы түгөнүп ары басып кетти.
Ошол тапта кайдандыр безеленип жүгүрүп Соня келди. Сен келдиңби? Мен бүгүнтөн баштап башка жумушка өттүм. Жанттан бери бошобой аттым. Канананың. Соня Арсардын себетин көрүп бир саам үндөбөй калды. Бери келчи. Арсарды жеңинен тартып ар жакка сүйрөдү. Ай, сенин андарың эмне болуп калган? Соня Арсарды таңдана карады. Жакшы эле сен айткандай кылгансыгам, ушинтип калды, деди Арсар жалдырап. Туй, бул нандарың өтпөйт го эми. Соня чекесин кармап ойлонуп калды. Ай, мен билдим эмне кылыш керек экен. Жүр. Соня Арсардын жообун күтпөй жулкулдап алдыга түштү. Арсар аргасыз анын артынан жөнөдү. Базардын аркы башындагы кичинекей вагонго келишти. Вагонду тамак аш саткан ашкана кылып коюшкан экен. Ар кандай жыттар саңырсыган, ичине чапталган ар кандай сүрөттөрдүн баары майланышып, отургучтар кадимки эле сырдалбаган жыгачтан жасалган ашканага киргенде Арсардын алдасы оозунан түштү. Ушул жерден кантип тамак ичишет деги. Соня вагондун ички бөлмөсүнө кирип кетип, бирөө менен сүйлөшүп чыга калды. Ай, алып кир алдагы нандарыңды. Бүгүн буларыңды ушул жерге эптеп арзаныраак болсо да өткөрүп берейин. Эртеңкисин нормально жасасаң. Соня шыпылдай Арсар эсине келгиче болбой, анын себетин жулуп алып кирип кетти. Арсар артынан кирди. Ички бөлмө сырткы бөлмөдөн да ашып түшөт экен. Аргай жерде тоголонуп жаткан пияздар, кир столдун үстүндө балтайган уйдун эти жатат. Бурчта акыр-чикир толгон чака кулгуп турат. Булардын баарын көргөндө Арсардын жүрөгү айланды. Соня бат эле нандарды санап өткөрүп, жоолугунун астынан чачы сапсайып чыгып турган, белдемчиси каралак акмар болгон аялдан акча санап алды. Ушул жерден элдер тамак ичишеби? Тышка чыгышканда Арсар Сонядан сурады. Ооба да, ичишпей анын керелден кечке базарда кезерип отурган немелер иче беришет да. Соня Арсарга акчасын карматты. Бүгүнкү нандарың болбой калыптыр. Сен бүгүн пайда деле тапкан жоксуң. Эч болбосо унуңдун наркын чыгарып алсын дедим. Эми сен бул акчаңа ун ала кет. Жүрү, мен сага бир жерди көрсөтөм. Ошол жердин уну жакшы. Соня жулкунуп кайра алдыга түштү. Соня, рахмат сага. Чынымды айтсам эмне кыларымды билбей тургам. Арсар Соняга чын жүрөгүнөн ыраазы болду. Эч нерсе эмес, сен андан көрө жатаарда камыр жууруп кой. Бир аз жумшагыраак кыл. Эртең менен эрте мен сага кирип, бир-эки нанды көрсөтүп берем. Макулбу? Макул, айтканыңдай кылам. Соня, а сен кайсы башка жумушка кирдиң? Мен контролер болдум, Арсар. Буюрса баары жакшы. Мен сага жардам берем. Болуп туранда. Менин жумушум көп дагы. Эртең менен барам, деди Соня. Мейли анда, рахмат сага. Арсар коштошкуча болбой, Соня безеленип жүгүрүп кетти. Себетине салган унду көтөрүп алып, Арсар үйдү көздөй жөнөдү. Күндүз кечке тынч эле турган базар. Кечкисин ызы чууга толуп, чоң көчөдөн өткөн машинелердин, соода кылууга келип токтоп аткан, кетип аткан машинелердин, алуучулар менен сатуучулардын үндөрү базарды өзгөчө шаңга бөлөп, базардын жашоосу эми кызуусуна кирип быкылдап турду. Шаар дегениң ушул экен го. Арсар айланасын карап, аргай жерден терезелерден жанган жарык, көчөдөгү прожекторлордун жарыгы шаарды күндүзгүдөй жарык кылып турганын көрдү. Шаарда жашоо кечкисин башталат тура көрсө. Айылда жашоо таң атпай башталат да. Арсар таң атпай туруп уй саап, анан уйдун астын тазалап, козуларга сүт берип, тоокторго жем чачып, анан безеленип самоор койгон күндөрүн эстеп, көзүнө жаш тегеренди. Эми качан барам айылыма? Каңылжарын өрдөгөн эртең мененки айылдын салкын абасынан дем алгысы келгенсип, көкүрөгүн кере алган деминин аягы үшкүрүк менен бүттү. Кой эми, айылымды эстесем көңүлүм чөгөт. Андан көрө башка нерсе жөнүндө ойлоноюн деп көзүн тез-тез ирмеп, жашын сүрдү.